Юстиция министрлиги соттолгондорго консультациялык укуктук жардам көрсөтүүнү улантууда. Бүгүн кылмыш аткаруу мыйзамдарын гумандаштыруу максатында ишке киргизилген долбоордун алкагында мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын адвокаттары номер 8 эркектер колониясына барышты. 2022 жылдын февраль айында Юстиция министрлиги абактагы жарандарга укуктук консультациялык кеңештерди берүү боюнча жана алардын соттолгон иштери боюнча сот актыларынан чыгарган соттук өкүмдөрү боюнча аларды карап чыгуу боюнча пилоттук долбоорун баштаган. Ошол иши уланып келүүдө бүгүн Чүй облусунун Петровка айылындагы номер 8 мекемесине келип дагы ошол долбоор уланууда. Бул жерге адвокаттар келип укуктук кеңештерди берүү менен алардын иштерин карап чыгуу боюнча алардын ичиндеги жагдайларды карап адвокат дайындачу учурларда мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын координаторлору адвокаттарды дайындайт. Бул долбоордун максаты 2021 жылдын 1 декабрында күчүнө кирген жаңы кылмыш жаза кодексин, кылмыш жаза процессуалдык кодексиндеги ошол статьяларды, беренелерди гумандаштыруу же декриминалдаштыруу боюнча жагдайларды карап чыгуу, ошол боюнча укуктук кеңештерди берүү, алардын беренелери туш келген учурда соттун өкүмдөргө өтүнүч менен кайрылуу, алардын мөөнөттөрүн кыскартуу боюнча же аларды жеңилдетүү беренелери боюнча карап чыгуу боюнча иштерди адвокаттар улантууда. Бүгүн дагы адвокаттар бул жерде кезек боюнча абакта отургандарды кабыл алышып, алардын арыздарын кабыл алуу менен аларга адвокаттарды дайындоо иштери жүргүзүлөт. Жалпысынан 120 соттолгон адамга юридикалык кеңеш берилип, 67 соттолгондордун акысыз адвокат дайындоо жөнүндө арыз алынды. Юстиция министрлиги жазгы аткаруу мыйзамдарын гумандаштыруу процессинин алкагында эркектердин түзөтүү колониясына келип, бүгүнкү күндө мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборунун адвокаттары менен биргеликте соттолгон жарандарга юридикалык жактан жардам көрсөтүп атабыз. Иштин жүрүшү боюнча айта кетсем, биз ошол атайын биздин борбордун адвокаттары соттолуучулар менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн угуп, ошондой эле иши боюнча кандай деңгээлде жаза колдонулган болсо мыйзамдарга ылайык арыздарды кабыл алат. Атайын мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборунун буйругу менен бекитилген типтүү арыз бар. Ошонун алкагында арыз кабыл алабыз дагы толтуртуп, ошонун негизинде координатор акысыз адвокат дайындап берет. Анан ал адвокат тарабынан ошо соттолгон жарандын иши боюнча сотто өкүлчүлүк кылат жана тиешелүү документтерди ошол жактан топтоп жардам берет. Долбоордун негизги милдеттери кылмыш иштерин кайра карап чыгуу жана анча оор эмес кылмыштар үчүн мөөнөтүн өттөп жаткан соттолгондордун жазасын жеңилдетүү. Ошондой эле коопсуздукту камсыз кылуу жана жазаны аткаруу адамдардын кадыр баркын кемситпөөгө, жол бербөөгө арналган.